Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы биздин борбор шаарыбыз Бишкек шаарына арналат. Сабактын темасы Бишкек шаары. Бүгүн сабакта өткөн теманы кайталайбыз, жаңы сөздөр менен таанышабыз, кластер түзөбүз жана Бишкек шаары жөнүндө сүйлөшөбүз. Өткөн сабакта биз силер менен ата мекеним Кыргызстан деген теманы өткөнбүз. Ошол теманы дагы бир жолу кайталайлы. Кыргызстанда 7 область бар экенин билдик. Дагы бир жолу ошол областтарды атап кетели. Баткен облусу, Ош облусу, Жалал Абад облусу, Талас облусу, Чүй облусу, Нарын облусу жана Ысык көл облусу. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Кыргызстан токойлорго, тоолорго жана көлдөргө бай мамлекет. Биз өз мекенибиз менен сыймыктанабыз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Илгери, илгери, эр жүрөк, урматтап, душмандардан, коргогон, балбан. Биз силер менен бүгүн Бишкек шаары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Ал Чүй облусунда жайгашкан. Бишкек шаары аябай кооз шаар. Биздин шаарда көп улуттун өкүлдөрү жашашат. Бишкек шаары балдар маданий жана илимий борбор. Кандай маданий имараттар бар экен? Мынаки азыр көрөлү. Бул опера жана балет театры. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана. Цирк. Кыргыз мамлекеттик филармониясы. Кыргыз улуттук академиялык театры. Эмесе балдар, азыр кластерге көңүл бургула. Биздин кластердин темасы Бишкек. Бишкек бул борбор шаар. Көрктүү, кооз, жашыл, маданий борбор, илимий борбор, чоң, сүйүктүү шаар. Ребята, я надеюсь, что вы все поняли значение этих слов. Азыр болсо балдар, текст менен иштейбиз. Окуу китебиңердин 101 бетин ачкыла, 3 көнүгүү. Бишкек деген ким болгон? Кем был Бишкек? Текстти конт коюп уккула жана маанисин түшүнгөнгө аракет жасагыла. Илгери Бишкек деген баатыр жашаптыр. Ал күчтүү, эр жүрөк, балбан баатыр болуптур. Эл аны урматтап, сыйлашкан экен. Ал душмандардан өз элин, жерин коргогон. Ушул кишинин атынан биздин шаарыбыз Бишкек деп аталып калыптыр. Ребята, этот текст о богатыре Бишкеке, в честь кого был назван наш город. Бишкек был смелым, очень сильным богатырем. Народ его уважал. Он защищал от врагов свою землю и свой народ. И поэтому в честь него был назван наш
город. А теперь, ребята, давайте мы с вами научимся составлять синквейн. Синквейн, ребята, состоит из 5 строк. В первой строке пишется одно слово существительное. На вторую строчку, ребята, мы будем записывать 2 прилагательных. Эти прилагательные должны быть связаны с первым словом. На третьей строчке записываем 3 глагола. Глаголы тоже связаны с первым словом. Четвертая строчка. На 4-й строчке мы записываем предложение, состоящее из 4 слов. И на 5-й строчке записываем синоним к первому слову, то есть к слову Бишкек. И вот какой синквейн у нас получился. Послушаем. Бишкек. Жүрек күчтүү. Болгон, жашаган, коргогон. Бишкек баатыр күчтүү болгон. Баатыр. Ребята, я надеюсь, что вы тоже научились составлять синквейн. Синквейн можно составлять на любые темы. Азыр болсо, балдар, Нурдин менен Наташанын сүйлөшүүсүн угуп көрөлү. Сен Бишкекте болдуң беле? Оба, болгом. Бишкек коз, таза шаар. Көп кабаттуу үйлөр барбы? Оба, көп кабаттуу үйлөр көп. Ребята, по этому образцу вы можете составить свой диалог о нашем городе. Эмесе, балдар, бүгүн сабакта эмнелерди билдик? Канакей сабагыбызды жыйынтыктайлы. Шаарыбыз Бишкек баатырдын атынан коюлганын билдик. Бишкек Кыргызстандын борбору. Синквейн түзгөндү үйрөндүк. Жаңы сөздөр менен тааныштык. Эмесе, балдар, үйгө тапшырма. 101 бет 5 көнүгүү. Сөздөргө лар көптүк сандын мүчөсүн жана анын варианттарын улап жазасыңар. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Силер